Азыркы убакта аймактык ички иштер органдарынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык тутуму кадимкидей иштеп жатат. Аталган түзүмдүн маалыматына караганда, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы менен укук коргоо органдарынын макулдугунун негизинде мамлекеттик жана расмий тилде процессуалдык документтердин үлгүсү түзүлүп чыгып, республикалык ички иштер органдарынын аймактык тергөө бөлүмдөрүнө таратылып берилген. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан түзүлгөн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри жөнүндөгү убактылуу жобосуна жана жаңы Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексине ылайык укук коргоо органдарынын кызматкерлери баардык кырсыктар жөнүндө маалыматты, анын ичинде кылмыштарды жана жоруктарды кабыл алышат. Ошондой эле маалыматтарды каттоо журналына аларды каттоону ишке ашырат. Нөөмөт бөлүмдөрү тарабынан кабыл алуу күнү-түнү ишке ашат. Өзүңүздөр билгендей, мурунку административдик чара көрүү кодекси 2019 жылдын 1-январынан баштап жокко чыгарылып, анын ордуна Бузулар кодекси ишке кирди. Бузулар кодексинин негизи биздин жарандар үчүн аябай жеңилдетилген жолу каралып атат. Мисалы үчүн мурун жол эрежесин бузган айдоочуга административдик протокол түзүлүп, ал айдоочулук күбөлүгү алынып, убактылуу баракча берилип, ал баягы айыбын төлөгөндөн кийин кайра административдик чара көрүү бөлүмдөрүнө келип туруп айдоочулук күбөлүгүн алып кетүүгө мажбур болчу. Азыркы учурда бузуучу жол эрежесин буза турган болсо, административдик протокол түзүлүп, айдоочулук күбөлүгү кайра айдоочунун өзүнө берилип, бирок 1 айдын ичинде баягы айыбын төккөндөн кийин автоматтык түрдө базага түшүп, бул айдоочу эки жака барып убара болуп отурбайт. Ошол жагынан аябай жеңилдиктер киргизилди. Кырсык же кылмыш болгон жерге барган тергөөчү же алгачкы текшерүүчү ыйгарым укуктуу кызматкерлер байланыш каражаттары аркылуу кырдаалды нөөмөт кызматкерине түшүндүрөт. Ал эми өз кезегинде нөөмөт бөлүмү маалыматтарды каттоо журналына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизет. Андан сырткары авариялык абал түзүлгөндө же кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизүү мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, кылмыштар жана жоруктар жөнүндөгү маалыматтар кагаз түрүндө маалыматтарды каттоо журналына катталат. Бул учурда жогоруда көрсөтүлгөн журналда тиешелүү графтар менен толтурулат. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык тутуму боюнча иш үчүн республиканын ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө логиндер, сыр белгилери менен берилип, учурда кадимкидей иштеп жатат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги республиканын аймактык ички иштер органдарынын тергөөчүлөрүнө, ыйгарым укуктуу алгачкы текшерүүчүлөрүнө жана нөөмөт бөлүмдөрүнө жеке компьютер, көп тармактуу жабдыктарды топтоочу дисктер, видео камералар сатып алынган. 21 январь күнү түнкү саат 12:35 чамаларында 7 апрель жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде Mercedes-Benz автоунаасы менен Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсык туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирген. Жол кырсыгынын кесепетинен Toyota Avensis унаасынын ичиндеги 34 жаштагы жүргүнчү аял каза болгон. 30 жаштагы айдоочу жаракат алган эмес. Ал эми Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу менен жүргүнчүсү жаракат алып, тез жардам кызматы алып кеткен. Куткаруучулар маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берген. Түшүнүп атам. Кандай сабыр кыл, алдыман чыгып түзүп атам. 21 январь күнү 2019 жылы 12:30 чамасында, түнкү саат 12:30 чамасында Toyota Avensis менен Mercedes-Benz үлгүсүндө эки автоунаа катуу кагылышат. Катуу кагылышынын кесепетинде Toyota Avensis'in içinde жүргүнчүсү 1985 жылы туулган аял киши Бишкек шаарынын тургуну болгон оор жаракаттын негизинде натыйжасында болгон жерден каза тапкан. Бишкек шаарынын Горький көчөсү менен Достоевский көчөсүнүн кесилишинде дагы бир автоунаалардын жол кырсыгына күбө болдук. Кырсыкка Toyota East менен Daewoo Matiz автоунаасы кабылган. Жол чырагынын кайсы тарапка багыт берип жатканы эки тараптын талашуусун жаратты. Мына келатам. Буякта светофоруна күтүп турак, каттык светофоруна. Кызыл болуп турабы? Уже мен жолмо магазин өттүм да бурулдум да. Бурулсам буякты жакшы экен да. Я ехал спокойно на зеленый свет. Где-то 10, 15, 12 секунд еще было.
За мной ехал вот мой друг, коллега. Мы вместе ехали в сторону этого Алматинки. Этот берет, мне вот так показывает, ты куда, типа, мол. Я говорю, зеленый горит. Он берет, все равно поворачивает. Не показывал, да. Он начинает поворачивать и, ну, как-то глазами вот так делать, да, ты типа, ты что, куда едешь? Я начинаю его объезжать, и он все равно поехал, и я уже, выхода не было, я отсюда заехал уже. Бул эле эмес аталган көчөлөрдүн кесилишинде жол кырсык көп катталарын жашоочулар төмөндөгүчө айтып берди. Экранда көрүп тургандай Daewoo автоунаасы жолдун четине чыгып арыкка кирип кеткен. Кырсык болгон учурда автоунаанын айдоочусу эч кандай жаракат алган эмес. 2019 жылдын 12 январь күнү болжол менен 13:30 чамасында Бишкек-Ош автоунаа жолунун 459 чакырымында жаңы кабыл алынган бузуулар кодекси боюнча айдоочуларга үгүт насаат түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканда катуу ылдамдыкта Ош тараптан Бишкек багытын көздөй кызыл түстөгү Daewoo Matiz үлгүсүндөгү мамлекеттик белгиси 04 KG 991 ABF номерлүү автоунааны тосуп токтотуп текшерүү учурунда автоунаанын ичинде айдоочудан тышкары 3 жүргүнчү жана салонго бир кой салып алгандыктан кылмышка шектүү катарында Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө кызматынын кызматкери милициянын ага лейтенанты Кылыч Музалдиновго автоунаа жана жүргүнчүлөр бир баш кою менен өткөрүлүп берилген. Кой унчукпайт го, кой. Кой унчукпайт го. Кой келдирип калды. Биз жашообузда уруу. Жашоо урууларга деген. Мына чыгып таш көмүргө түшпөйм калды. Жидварым! Мына кой! Мына Матиз не? Бирок мына Матиз эле да? Ошо эле Матиз деп кой. Мына Матиздин менен ататы боло. Биз Матизди сатабыз да, достор? Биз уруу. Ким алат Матиз? Жүз эле сегизге биз беребиз. Koylar daha var ekan. Apa keyingi çevirdi. Aile ballar. Aman бар болгула, уру болгула. Айдоочу Апизов Тилек Камилжанович 1994 жылы Сузак районунун Октябрьский айылында туулган. Таш көмүр шаардык ооруканасында медициналык текшерүүдөн өткөн учурда спирт ичимдиги ичкендиги аныкталган. Жеринен номер 344501 сандуу административдик протокол толтурулган. Жогорудагы аты аталган кылмышкерлердин үстүнөн дагы бир Сузак районунун Барпы айыл аймагынын Бегабат айылынын тургуну 1987 жылы туулган Турдубаев Азамат Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Кайрылууда 2019 жылдын 12 январь күнү кечки саат 5 чамасында Бегабат айылында жайгашкан Россия май куючу жайынан Daewoo Matiz үлгүсүндөгү мамлекеттик белгиси 04 KG 991 ABF автоунаасынын ээси 1320 сомдук АИ 95 маркасындагы май куюп акчасын төлөбөй из жашырган. Изи суу ээликте кылмышкер укук коргоочу органынын кызматкерлеринин колуна түшкөн. Biz ошол койду кайсы жерден алдыңар, эмне болду деп сурамжылоо жүргүзгөндө, айдоочу тараптан башка жооп болду, анан жүргүнчүлөр тарабынан башка жооп болду. Ошол себептен биз шек санаткандыктан Таш көмүр шаардык ички иштер башкармалыгына алып барып шектүү катарында кылмыш иликтөө кызматкерлерине өткөрүп бердик.